Саламатсыздар, кыргыз элим. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевке кайрылам. Эми мына Бакыт Калмаматовдун камалышы боюнча ой пикиримди айткым келет. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, тилектеш адамды камамайт деп коет. Муну кандай түшүнсө болот? Эгерде революция жеңиле турган болсо, былтыр 5-октябрда, анда Садыр Жапаров, Ташиев, Калмаматов бир камерада отурат элеңер да. Эми болсо баары бийликке келгенде, билбейм, бул баягы мен деле бийликке катышып жокмун, мисалы, революция кылып сүйлөп жүргөм, Жапаровду колдоп. Ал эми баягы революция катышкан адамдар бийликке келбей атат дагы, баягы мына Эдичка, Акылбек Жапаров жок адамдар келип бийликке келип калат. Эми бул элдин наразычылыгы ошондо болуп атат. Эми Калмаматов ачык айтса капа болоңуздар, бул действительно ушундай болуп атпайбы? Эми ойлойм, баягы өзүң отурган даракты кыйба дейт кыргыз элим. Ошон үчүн Садыр Жапаров, Ташиев элдин аркасы менен келдиңер. Эми баягы канча адам өлдү, билесиңер, үмүт өлдү, канча адам көзүнөн ажырады, канча адам бутунан ажырады. Бул бийлик жөн келген жок да. Эми баягы өзүң отурган даракты кыйба деген, элдин аркасы менен бийликке келдиңер, баягы элдин балдарына мындай кысым жасабай, кайра поддержка кылып, кандай бир алардын энергиясын, активдүүлүгүн кыргыз мамлекетинин өнүктүрүшүн колдонсоңор деп ойлойм да. Эми Бакыт Калматовду чыгарып койсоңуздар деп ойлойм. Эгерде эртең бийлик алмашып кетсе, мен айтып берейин. Эртең Калмаматов ошо Садыр Жапаров менен Ташиевди жалгыз колдоп чыгат, көрөсүңөр. Ошон үчүн бул нерсени ойлонуп, Садыр Жапаров, Ташиев дагы өзүң отурган даракты кыйба деген маанини түшүнүп туруп чыгарып коюңуздар элдин улун.